Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Хоросоңуздар кабыл болсун. Ийик Рамазан айында эмне тилек кылган болсоңуздар, ошо тилеңиздерди Кудай кабыл кылсын. Орозонун мына ушул ыйык орозобуздун пайдалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Өткөндө ушул орозонун эң биринчи пайдасы Алланын өзүн таануу, Алланын бизге берген неаматтарын, ушул биз алып аткан рызкылардын баарынын ээси ким экенин, ошол ээси бизге ушундай орозо учурунда буйрук берген. Биз ошол буйрук аркылуу жамандыктан кылбай кармануу, жакшылыктан дагы мына ошол карманып токтоп эртеден кечке чейин мына өзүбүздү ачка кармайт экенбиз. Ачка болгондон кийин гана ошондо биздин аң сезимибиз ойгонот экен. Каяктан, кимден деген сыяктуу суроолор. Анткени даяр нерсени барып жеп кое бергенде ал сезимдер ойгонбой коет экен. Мен бүгүн болсо ушул орозонун дагы бир коомго болгон пайдалары жөнүндө сиздер менен сүйлөшөйүн деп чечтим. Коомго пайда болуусу кандай? Алла Таала инсанды тиричиликте жаратканда ар кандай жагдайда жаратат экен. Бирөөсүн бай кылат, бирөөсүн кедей кылат, бирөөсүн билимдүү кылат, бирөөлөрдү карапайым кылат дегендей, бул ушул байды кедейге жардамга чакырат экен. Бай кедейге кандай учурда жардамга келиши мүмкүн? Эгерде өзү орозо кармаса. Себеби дегенде өзү орозо кармамайынча кедейдин өзүнүн аянычтуу акыбалын, өзүнүн жон териси менен орозо кармап ачка болуп, ошол сезимдер ойгонуп, андан кийин гана кедейдин акыбалын түшүнө алат экен дагы. Анан мээримдүүлүк менен мына ошол кедей кембагалдарга жардам берет экен. Мына ушул коомго пайдасы экен. Бир эле ушул материалдык жактан жардам бербестен, илимдүүлөр илим жагынан, кимиси кандай колунан келген өзлөрүнүн өнөрлөрү болсо, бири-бири менен бөлүшүп, бири-бирине жардам берүү деген мына коомдогу бир өзгөчөлүгү бар экен орозонун. Өзү Кыргызстан мынтип айтып коет, байда кедейдин акысы бар деп айтылат. Себеби дегенде эмнеге антип айтабыз? Анткени бай ошол кедейлердин, кембагалдардын, көпчүлүктүн аркасы менен ошол деңгээлге, ийгиликке жетти. Демек, орозо учурунда мына ушул зекет берилет экен, жардам берилет экен. Мына ошон үчүн байдын кедейге карата жардамы берилиш керек экен да. Ошол себептен милдеттүү түрдө ушул зекет бер деп айтылган экен. Баланча малың болсо, баланча байлыгың болсо, ошонун баланча өлчөмүндөгүсүн беришиң керек деп милдеттүү түрдө айтылган ошол экен. Эгерде бай адам өзү ошондой ачкачылыкта жүргөн болсо, гана ошондо гана калган чөйрөдөгү адамдардын акыбалын, жагдайын түшүнө алат экен. Эгер курсагы ток болсо, андай жагдайды түшүнбөй коет экен. Илгери угуп деле жүргөнсүздөр, бир падышалар элдин ошол көйгөйүн түшүнүшү үчүн, биз бала кезде ошондой жомок кылып угат элек, падыша жаман кийим кийинип алып, элди аралап, элдин арасындагы көйгөйлөрдү өзүнүн көзү менен көрүп келип, анан ошолордун көйгөйлөрүнө жараша жардамдарын берчү экен. Себеби дегенде өзү бар аралап көргөнү, мына өзү ошол жон териси менен сезип, көрүп туруп, ошол жагдайга аралашып көргөндөн кийин анан түшүнүп, ушундай жардам керек болот, ушундай кыйналып аткан турбайбы деп жардам берчикен да. Себеби дегенде сөзсүз ошол хандардын, падышалардын жанында тегерегиндеги адамдар болот экен. Ошол адамдар ошол чындыкты парда катары тосуп, баары жакшы, баары сонун, элдин баары сизге ыраазы, сизди мактап атат, сонун жашап атат деген сыяктуу өздөрүнүн кызыкчылыгы аркылуу падышага ошол чындыкты жеткирбей коет экен. Кээ бир акылдуу падышалар элди аралаганда жүрөгүндөгү мээримдүүлүк ойгонбой койсо, илгери казылган көргө барып жатып, ошо көргө жаткандан кийин баардык дүнүйө, баардык мансаптардын баары, бийлик, байлыктын баары ошол жерге жатканда коркунуч пайда болуп, ал нерселер алыстап кеткенде, чындыкты ойлоно турган бир сезим пайда болот экен дагы. Анан башыбызга өлүм келет эмеспи, өлүм деген бар да деп кой, соопчулук иш кылып калайын деп анан кийин чыгып барып анан жардам берчү экен. Мына караңыздар, калыс мына ошондой акылдуу бийлик башындагылардын кылган иши ошондой болгон экен илгери. Азыркы учурда болсо мына ушул
кедейдин акысы бар байларда дегенде биздин бийлик башында отурган биздин мырзаларга айтмакчымын, ар бир нерсенин өзүнүн учуру келет. Мына сиздерге буга кезге чейин ошол элдин жардамы менен ушундай жагдайда жакшы ийгиликтер менен жашап жүргөн болсоңуздар, азыр мына ушу орозо учурунда сиздер жардам бере турган учур экен. Мына ошону эске алып коюшубуз керек экен. Бирок орозонун учурундагы жардам менен орозодон башка күндөгү жардамдын айырмасы чоң болот экен. Ушуну мен шашпай акырыныраак айтайын, түшүнүктүүрөөк болсун. Эгерде ким орозо учурунда зекет жардам бере турган болсо, ал Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам берилет экен. Демек ал жардамды алып аткан адам дагы Кудайдын ыраазычылыгы үчүн берилип атат деп берген адамга чын ниетинен батасын берет экен. Ошондо эмне болот экен? Орозо учурунда ким жардам берсе, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп, анда ага жакшылык Алладан келет экен, берген адамга. Анын байлыгы көтөр көбөйөт экен, рызкысы кеңейет экен дегендей. Орозо учурунда берилип аткан жардам ал карыз катары сыяктуу эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн берилет экен. Ал эми башка учурда жардам берилген болсо, анда жардам алган адам ал өзүн карыз алган сыяктуу болуп сезилип калат экен. Дагы баягы карыз берген адамдын алдында ал эмне болуп калат экен? Муктаж болуп калат. Ал адамды көргөндө эмне кылат? Тура кал ой деп кайпактап кошомат кылып, өзүн мындай бир ыңгайсыз сезип, мен ушундан жардам алдым эле деп. Анан кайра анын жообун бериш керек болуп атпайбы? Ошондо ал жардамдын жообун алыш үчүн анан жана биздин депутаттарыбыз баягы өзүнүн шайлоочуларына кылган мамилесин арындай мына ушуну элестетип койсоңуздар болот экен да. Мен сага жардам бердим, эми сен мага учуру келгенде жардам беришиң керек деген сыяктуу болуп калат экен да. Ушул нерсени урматтуу байлар, колунда барлар, өкмөт башында тургандар, урматтуу депутаттар эске алып коюңуздар. Орозо учурунда жардам берген болсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам бериңиздер. Ошондо Алланын ыраазычылыгын аласыздар. Жок, көнүп калган адат боюнча жардам берип атып орозо учурунда, кийин мага ушул шайлоонун учурунда ушул жардамым аркылуу мага буларды муктаж кылып коеюн, булар мага кийин ушунун акысын берет да деп ичиңиздерден ошондой ой менен жардам берип алган болсоңуздар, анда кылып аткан соопчулугуңуздар күйүп кетет экен. Келиңиздер, орозо учурунда Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам бериңиздер. Ал эми башка күнү берген жардамыңыздарды аны элдер менен, жардам алган адамдар менен өзүңүздөрчө ичара сүйлөшүп аласыздарбы деген ойдомун да. Ошон үчүн келиңиздер, кайсыл убакта качан болбосун, өзү негизи колунда барлар, колунда жокторго жардам бериш керек экен. Өзү бул жашоонун мыйзамы ошондой. Эгерде ушул элдин арасында бир өйдөкү тарапка ылдыйкы жактагылардын баш ийбөөсү, нааразычылыктары, жанагындай чуручу, митинг сыяктуу нерселер болуп аткан болсо, демек ал жогору жактагылардын ылдыйкы тарапка карата болгон жардамынын жок болуп калганы, токтоп калганынын кесепетинен келип чыгат экен. Алардын мээримдүүлүгү, жакшы сөздөрү, алардын чын ниети менен элине кылган мамилесинин ортодо үзүлүп калгандыгынан байланыштуу ортодо нааразычылык пайда болуп, ошол себептен ылдыйкы баягы карапайым калк жогорудагыларга болгон урмат сыйы өчүп, аларга болгон баш ийүү деген баягы сезимдери тескерисинен болуп, жеккерүүгө айланып, кек сактоо деген ортодогу бир сезимдер пайда болот экен. Ошол себептен жанагындай нааразычылыктар менен чуручуулар болуп турат экен. Мына ошондой нааразычылыктар, элдердин көйгөйлөрүн чуручуу болуп жанагындай болсо, митингге окшогондор болсо, анан бийлик башындагылар демек некен? Күнөө өзүңүздөрдө экен. Жалпы элге кол сунбай, жардам бербей, алардын муктаждыгын учурунда бүтүрүп бербей койгондуңуздардан алар көбөйүп келип туруп, анан бир күнү эмне болот экен? Анан ал жарылат экен.
Ал эми карапайым эл кыйынчылыктын чегине келгенде жарыла турган болсо, ал аябай оор, анан катуу болот экен. Себеби дегенде карапайым элдин жогото турган эч нерсеси жок. Мына ушундай болгон нааразычылыктарды эл менен болгон ортодогу байланыштын үзүлбөй ынтымакка, тартипке келип туруштун дарысы дейт. Бул зекет, бул жардам. Бу дагы өзүңүздөрдөн экен. Колуңуздардан келишинче зекет бериңиздер, жардам бериңиздер. Мына ошондо гана мамлекетте тынччылык, токчулук болот экен. Келиңиздер. Ар бир адам бир эле жогору жактагы бийликтегилер, байлар эле жардам бериш эмес. Орозо учурунда ар бир адам өзүнөн бир адамга жардам бере турган адамды табат дейт. Себеби бир адам сенден бай, бир адам сөзсүз сенден кедей болуп жашайт. Ар бир ошондой бир жолу бар экен. Өзүң жардам бере тургандагы бир адам, мукташ адам бар экен. Бирөөнүн бир жарты наны болгон болсо, дагы бирөөнүн колунда наны жок болуп отурган бирөө табылат дейт. Демек, бири-бирибизге кол сунуп жардам берип турсак, ошондо гана кыргыз элинде, жалпы элибизде тынччылык, токчулук болуп турат экен. Келиңиздер, ушу орозо учурунда кылып аткан сооп иштерибизди Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кылалы. Ал эми орозодон кийин кылган бири-бирибизге жардамыбызга өзүбүздүн элибиздин тынччылыгы үчүн, жакшы тартип болсун үчүн, элибизде береке болуп турsun үчүн, садагабыз ошол Кудай Таала Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жасаган болсок, мына ошондо баардык нерсе эмне болот экен? Өз ордуна келет экен. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.